Бишкектеги таштанды талаасы тазаланууда. Шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдиргенде иштин жүрүшү муниципалитеттин жетекчилигинин көзөмөлүндө. Мэрия сентябрь айында 2 жолу Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкына эстониялык компания менен келишимди бузуу жөнүндө кат жөнөткөн. Анткени подрядчы ишкана 1,5 жылга эч себепсиз өлкөдөн чыгып кеткен жана бардык иштер токтоп калган. Бир нече сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө подрядчы компания жумушту мүмкүн болушунча тез арада калыбына келтирүү ниетин билдирди. Шаардык катуу таштанды төгүүчү жайдагы түтүндү жоюу боюнча иш аракеттер планы түзүлүп бекитилген. Ага ылайык жумуштарды аткаруунун шарттарын аткарбоо келишимди бузууга негиз болуп калат деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, подрядчы менен келишим 2017 жылы түзүлгөн, ага ылайык калыбына келтирүү иштери 2019 жылы аякташы керек болчу. Бирок ар кандай себептерден улам жумуш убагы менен токтоп тургандыктан иштин аяктоо күнүн өзгөртүү жөнүндө келишимге кол коюлган. Натыйжада жасалуучу иштерге кетүүчү каражат жана таштанды талаасынын аянты көбөйгөн. 2020 жылдын апрелинде подрядчы ишкана жумушту толугу менен токтоткон, ал жалпы иштин 34% гана аткарган.